Саламатсыздарбы? Биз буга чейин транспорт департаментинин Нарын аймактык башкармалыгынын башчысы Нурлан Сыдыков боюнча материал чыгарганбыз. Анда ал 9 ай иштебеген кызматкерлерге, камакта жаткан кызматкерлерге айлык берип жүргөндүгү боюнча, жумуштагы, кызматтагы тууганчылык, андан тышкары дозвол сатуу боюнча чуу жөнүндө 3 бөлүк чыгарганбыз. Транспорт министрлиги тарабынан бул боюнча комиссия түзүлүп, өткөн жумада текшерүү иштери жүргөн экен. Ал эми Нурлан Сыдыков өзүнүн каалоосу менен арызын жазып, жумуштан кеткендигин транспорт министрлигинен бизге билдиришти. Буга чейин башаламан өзүн билемдик менен иш жасап жүргөн жетекчилердин баардыгына өлкө башчы жана дагы улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дагы кайра эскертүүлөрүн берип келип жатат. Ал тургай бул боюнча мыйзам дагы кабыл алынды. Андыктан мыйзам чегинде өлкөнүн коопсуздугу үчүн жана дагы мамлекеттин бүтүндүүлүгү үчүн гана иштейм дегендер жооптуу кызматтарга барып иштеши зарыл. Антпесе өздөрүнө да жана өзгөгө дагы, туугандарына дагы залалын тийгизиши чоң ыктымал.